Assalamu alaikum dostlar, kandayсыздар? Ayık Ramazan ayı mübarek olsun. Amansızдарбы? Жалпыңыздарга сагынычтуу жанымдуу салам. İnşallah bir-birimiz менен келерки жылы Ramazan ayında da ушинтип саламдашкан күн насип этсин. Достор, кыска мүнөткө убакытка кирдим. Кеңеш берүү үчүн кирдим. 12 айдын султаны болгон Рамазан айы келди. Бүгүн биринчи күнүн кармап жатабыз. Бул Рамазан айында айтыла турган кеңешим, биринчи кеңешим достор. Ооз ачарга чейин убакыт бар деп телефон чукулап жатпаңыз. Рамазан айынан бөлөк каалаган айда, Рамазан айынан бөлөк башка 11 айда каалаганча кино көр, каалаганча Инстаграм чукула, каалаган ишиңди кыл. Бирок мына бул Рамазан айында телефондон дагы орозо кармагылачы. Телефонго да орозо кармагылачы. Телефонду таштап, китеп окусак, Куран окусак, илим алсак, садака кылсак, жакшылыктар кылсак, мечитке барсак. Демек достор, Рамазан айында телефондон да орозо туталы. Жеп ичкенден эле тыйылбай, телефондон да тыйылалы. Муну сиздерге кеңешим болсун. Демек, биринчи кеңешим, Рамазандан бөлөк айларда каалаганча кино көр. Рамазандан бөлөк айларда каалаганча YouTube чыккыла. Рамазандан бөлөк айларга каалаганча кино тарт, прикол тарт, гиф тарт, эмне кылсаң кыл. Рамазан айында токтоткула. Рамазан айында телефон чукулап же бекер кетирген убакытыңарга өкүнүп калбагыла. Бул айда берекелүү, жөнөкөй кылган сүннөт амалың парыздардын соогундай сооп болот достор. Рамазан айы. Ошол эле Рамазан айында достор, эрте мененки ооз жабарга сөз түрдө ойгонуп, тамак жеп анан ооз жаап үйрөнгүлө. Уйкуга алданып, напсыңерге кул болуп жатып албагыла. Сөз түрдө ойгонуп, тамак жегиле. Анткени ачкарым болсо деле ооз жаап ала берем деп бир жолу ачкарын ооз жабасың, эки жолу уктап калдым деп ооз жабасың. Андан кийин ашказаның ачкалыктан ооруп калып, анан бүтүндөй Рамазанды ооруп калдым деп тута албай өткөрүп. Ооруп калдым деп тута албаганың аз келгенсеп, өмүр бою ашказаныңды өзүңө оору арттырып албагыла. Ошондон ар бириңер эрте менен орозого ойгонуп, ооз жапканга бир чыны тамак болсо да, бир сындырым нан болсо да жеп, оозуңарды жылуу жумшак чай менен болсо да ооз жаап үйрөнгүлө. Демек, сөз түрдө орозого ойгонгула. Кээ бир адамдар бар, кеңешим, ооз жапканга чейин эмне иш кылабыз деп, уктап калам деп коркушуп, ооз жабар убакытка чейин телефон чукулап, интернет чукулап, жөн эле ойноп отурабыз да. Убактыңарды ошентип корутпагыла. Кечинде 12-де келем, 1-де келем, карасам 4 эле саат калып, бир анан телефон көрдүм, интернет көрдүм, футбол көрдүм, бой беспираль көрдүм. Мына булардын бардыгы туура эмес. Уйкуңар келбей аткандарга бир кеңешим. Уйкуңар келбей жатса, колуңарга Куран алып, же китеп алып окугула. Окуп аткан китебиңди бир пара Куран окуйм деп башта. 20 беттен турган бир пара Курандын экинчи барак, үчүнчү барагына келген кезде уйкуң келип кетет, уктай бересиң. Бул динеңерди койгула. Келгеле, мына бул экинчи кеңешим болсун. Демек, сөз түрдө эрте мененкиге ооз жабарга ойгонуп, тамак жеп анан ооз жаап үйрөнгүлө. Үчүнчү кеңешим, достор, мына мындай учурда телефонуңарды колдонгула. Үнүн ачып коюп, эрте менен бири-бириңерге телефон чалып, мына бул досум уктап калбады, мына бул шеригим уктап калбады деп, бири-бириңерге телефон чалып, кабар алып тургула, ойготуп тургула. Мына бул орозого уктап калбасын деп, бири-бириңерге чалып ойготуп тургула. Ким ойгонсо, достор, WhatsApp группаңарда бири-бириңерге кабар берип, мен чалам бүгүн, бардыңарды ойготуп чыгам, телефонуңарды үнүн ачып койгула деп, бири-бириңерге кабар берип, ошентип ойготуп туралы. Бул үчүнчү кеңешим болсун. Төртүнчү кеңешим, Рамазан айын илим алгыла. Рамазан айын Куран түшкөн ай. Куран түшкөн айда биз орозо кармайбыз, бирок Куран жаттабай атабыз. Рамазанда Куран жаттагыла достор. Келгиле, бир эстафетаны сунуштайын. Инстаграмдан көргөн достор, Рамазан айында Ясин,
табарак сүрөлөрүн толук жаттап чыгып кетебиз деп план коелу. Рамазандан кийин мен бул Рамазанда Ясинди толук жаттап бүттүм деп анан досторуңарга, тууган уруңарга мактангыла. Алар дагы мен да ушундай кылам деп ниет кылсын. Биз эмнени мактанып атабыз? Жеген ичкен тамагыңды сүрөткө түшүп мактанып атасың интернеттен. Эмнени мактанып атасың? Кыйшаңда бийлегениңди мактап атасың интернеттен. Эмнени мактанып атасың? Жаңалган көйнөгүңдү алып сүрөткө түшүп мактанып атасың. Эмнени мактанып атасың? Айфонуңду, башка телефонуңду мактанып атасың. Достор, мактансак, Ясинди жаттап бүттүм деп мактанып көрбөйлүбү? Табаракты амманы жаттап бүттүм деп мактанып көрбөйлүбү? Бир пара Куран жаттадым деп мактанып көрбөйлүбү? Же арабча тамганы таанып, Куранды тажвид эрежелерин үйрөнүп, бул аптада, бул айда Рамазанда мен арабча окушту баштап калдым деп мактанып көрбөйлүбү? Мактангыла моундагы, эмне мактанбай отурасыңар? Мактаналы анда ушундай нерселерди. Чыгаргыла могу нерсени. Ошондон келгиле, бул 5-чи кеңешим болсун. Демек, бул Рамазан айы, Куран түшкөн айда Куран жаттабай атабыз. Анда бул айда Куран жаттагыла иншалла. Макулбу? Менин ушул дагы бир кеңешим болсун, достор. Кийинкиси, демек, достор, Рамазанда ооздон кирген тамак түз эле ашказанга барат, достор. Дал ошондой эле көз менен кулактан, мурундан, ооздон кирген информациялардын бардыгы түз эле мына жүрөккө, ыйманга барат. Ошондон ооздон кирген тамак начар болсо, өтүп кеткен, айнып калган болсо, ашказаның ооруп калат. Дал ошондой эле көзүңдөн кирип аткан информациялар, уят, жаман нерселер болуп атса, ошолордун бардыгы ыйманыңды начарлатып салат, жүрөгүңдү алсыратып салат. Ошондон келгиле, мүмкүн болсунча жакшы маалымат, жакшы информация, жакшы жаңылыктарды уккула жана айткыла. Достор, өзгөчө суранып кетем бул нерсени. Ал эми кечинде ифтарда ооз ачкандан кийин заматта ооз ачабыз, шамды окуйбуз, ооз ачтык, ох деп жатып алабыз да. Таравих намазынын пайдасы да ушул. Ооз жаап алып туруп, анан жатып алабыз да. Эч кандай кыймыл жок болгондон кийин жүрөк кыйналып калат, ашказан кыйналып калат. Жеген тамакты кыймылы жок эле жата берсеңер, ашказан кыйналып калат. Ошондон кээ бир адамдар орозодо арыктабай эле, орозодо семирип кетсе, же болбосо орозодо ооруп калган адамдар абдан көп. Чын-чынына келген кезде Рамазан бул ден соолуктун гарантиясы болчу да. Рамазан бул ден соолуктун гарантиясы, унутпагыла. Рамазанда адам оорубаш керек. Эмне үчүн ооруп атабыз? Анткени биз жеп туруп жатып алып атабыз. Ошон үчүн. Эмне үчүн ооруп атабыз? Анткени биз эртең менен тамак жебестен ооз жаап алып атабыз. Ошон үчүн. Ошондон эгерде орозону өзүнүн тартиби, өзүнүн эрежеси менен кармаганыбызда, бул Рамазанда эч ким оорубайт эле, тескерисинче ден соолук чың бекем болот эле. Демек, кечинде ооз ачканда оозубуз тамак толтуруп эле жатып алат экенбиз. Мына ошондой кылбагыла. Оозуңар, тамагыңар толтургандан кийин, ашказан толгондон кийин, мына ошол ашказан тамак сиңиш үчүн да таравихке барыш керек да. Мына ошол ашказан тамак сиңиш үчүн да теги куфтан намазына барыш керек да. Ордуңардан кыймылдап барып таравих намазында ана ошол жерде 29 жолу, 29 рекетте ошол жыгылып туруп ибадат кылганыңарда ашказандагы тамак сиңет эле да, көрдүңүздөрбү? Биз эмне кылып атабыз? Таравихтин маанисине жетпей атабыз. Ошол жерде таравихте турган кезде Куран окуп, Куранга ашык болуп, Куранды сүйүп карат элек да. Бизчи орозомун деп ооз ачып алдык. Анан кийин жатабыз. Таравихке убакыт жок, кой мен чарчап калам башка. Сен чарчап калам дегениң менен бирок ашказаныңды чарчатып салдың. Ден соолуңду ого бетер кыйнап салдың. Анан ошон үчүн тетик болгула, баргыла, элпек болгула, могу нерсени кылгыла. Анан өзгөчө суранам. Орозодо да Рамазан айында Рамазан орозо кармайбыз. Бул парыз. Бирок намаз окуш керек. Бул да парыз да. Орозо 30 күндө бүтөт, бирок намазан бүтпөйт да, намаз бүтпөйт да. Орозо 30 күндө бүтөт, намаз бүтпөйт достор. Орозону биз 17 саат кармап атабыз мисал үчүн. А бирок намазга 17 мүнөт кетет. 17 мүнөттүк парызды аткарбайбыз, 17 саат ачка жүрөбүз да бирокчу. Ошондон орозо парыз болсо, намаз дагы парыз. Келгиле анда бул Рамазан айында намазды кошо тургузгула. Кечке ачка жүрүп атам деп ойлон, мен кечке орозомун, бирок намаз окубайм. Бул эмне болуп калды? Бир айтканды кылып, экинчи айтканын кылбаймын, мен Аллахтын буйругу экөө тең деп ойлонгула дагы орозо менен кошо намазды да тургузуп алгыла достор. Орозо менен кошо намазды да бекемдеп алгыла. Саат 4:30-да 4:45-те ооз жабат экенбиз. Мисал үчүн айтайын, 4:50-де азан айтылды. Ар жерде ар түрдүү 4:45, 4:40. 4:40-та ойгондуң ооз жапканга. Айдагы 20 мүнөт чыдап туруп, даратың алып, кичине Кураныңды окуп турсаң, баамдат намазы кирет. Намазың дагы окуп ал да. Демек достор, орозо менен кошо намазды да тикелеп тургузгула. Анткени экөө тең парыз.
Эгерде бир парызды аткарбасак, бир эле парызды аткарып атсак, анда биздин орозобуз кабыл болбой калып, анан кийин жөн эле эртеден кечке ачка жүргөн адамдардан болуп калбайлы достор. Түшүнүлүп болду? Ошондон Рамазан менен намазды экөөнү тең тикелеп алалы. Рамазан урматында орозонун ичинде орозо менен намазды тикелеп, ошол эле учурда Куран арабчаны таанып үйрөнүп, араб тамгаларында үйрөнүп, арабча Куранды окуп калганды, Куранды өзүнөн окуп калганга чейин жетишкенге аракет кылалы достор. Азыр Кудайга шүгүр, абдан көп арабча билген, медресени окуп келген балдар, кыздар абдан көп. Окуп үйрөнөм десеңер, интернеттин жардамында, телефондун жардамында арабча тажвид программалар абдан көп. Арабча үйрөнөм десең, ошол жактан каалаган группалар абдан көп, устаздар абдан көп. Байланышкыла, жолуккула, үйрөнгүлө. Демек, жалкоо болсоңор, шылтоо табыла берет. Мен мунаны кыла албайм, шылтоону издей беребиз. Шылтоо табыла берет. Плохому танцору юбка мешает. Чындап эле, орустардын ушул сөзү бар. Биздин кыргыздарда орокчу орок тандайт, орок оролбаган орок тандайт дегендей, чындап эле шылтоону издесек табыла берет, чыга берет четинен достор. Ошондон келгиле өзүбүздү бир карап коелу. Демек, орозо тууралуу айткан кеңештеримди унутпаңыздар достор. Орозо бир гана жеп ичкенден тыйылбай, көздү арамдан да тыялы, кулакты ушактан тыялы, оозду жаман гыйбаттан тыялы, жана колдорубуздучу диванный эксперт болуп көрүнгөнгө жаман баягында бир комментарий жазгандардан тыялы достор. Айтор, орозодо бир гана жеп ичкенден тыйылбай, ушулардан тыйылып, телефондон да тыйылгыла достор. Телефондон да тыйылгыла. Мен телефонумду азыр мен мектепте сабактамын, перемена болуп калды, бир сабагым бош экен. Ошон үчүн гана кирдим сиздерге. Антпесе мен телефондон кире албай атам. Сабактарымды да өтө албай атам. Анткени убакытым жетишпей атат. Башкалар убакытты кантип колдонсом экен деп ойлонуп аткандачы, акылмандар убакытты кантип үнөмдөп калсам экен деп ойлонуп атат. Убакытты кантип үнөмдөп калсам экен деп үнөмдөп жатат достор. Ошондон достор, ана китаб мавжуд, менде азыр китеп бар. Ана ла арифул лугатил арабия. Мен арабча сүйлөй албайм. Бирок араб тилин баштадым. Иншалла келерки Рамазанда бул өтүп аткан баяндарымды толугу менен арабча өтө ала турган деңгээлге жетебиз буюрса. Мен да бул Рамазандын урматына араб тилин тил катары үйрөнүп баштадым. Куранды билем албетте окуганды, бирок араб тилин тил катары түшүнбөйм. Ошондон араб тилин баштадым. Иншалла дуа кылып койгула. Жана бизди көп күзөткөн досторго атайын мен кирип койдум. Келгиле, тилди үйрөнгүлө. Телефонуң жок, уят, Инстаграм билбейсиңби? Уят дейбиз го. Чыныгы уятты айтайынбы сиздерге кайсы? Араб тилин билбейсиңби? Араб тамгасын таанып, Куранды арабча окуй албайсыңбы? Чындыгында ушул уят болчу. Ошондон келгиле, эмненин уят экенин билип алалы. Эмненин уят экенин билип алалы достор. Келгиле, илим алалы достор. Илим алалы. Жакшы болот. Ана фил мадрасатым. Мен азыр мектептемин. Буюрса, сабак өтүп атам балдарга аңгысынан сабак берем. Бирок өзүм болсо араб тилин баштаганым үчүн атайын сиздерге да кызыксын, үйрөнсүн деген гана максатта айтып атам достор. Каза китабын. Бул китеп мына карагыла. Арабча кече Бишкекке барып, буюрса кече Бишкектен келдим кечинде. Буюрса мен дагы жаңылыктын бири, Рамазан менен биргеликте сүйүнүчтүү жаңылыгымдын бири атайын бир араб тилин баштадым иншалла. That's why my advice you, come on, go on, study hard every day, learn something. Демек, достор, аракет кылгыла, постарайтесь изучать каждый день что-то новое, и не сдавайтесь легко, продолжайте. Ваш мозг, мындай нерсе бар, адамдын башычы бүтүн денени сүдүрөйт. Могу мээңдечи окуйм деген ниет пайда болсо, мына дене толугу менен ошол башка кызмат кылат. Демек, унутпагыла. Мына калем, мына мээ ушул жерде баш деле. Ушул баш үчүн бүтүндөй дене кызмат кылат. Аякка сүйрөлөт, буякка сүйрөлөт, көрдүңөрбү? Мына мээ иштебесечи, анда могу бүтүндөй дене жалкоо болот, жата беребиз да. Кылгыбыз келбейт. Телефон чукула эле жата берсек кой дейсиң да.
ушундай бир жесең ичсең жатсаң ушинтип ойноп жүрө бересиңер. Ошондон келгиле башты иштетели дагы адамдын ою, адамдын оюна жараша адамдын бүтүндөй денеси иштей баштайт. Акыл иштей баштайт. Ошондон достор, мен бир нерсени кыла алам деп ойлосоңчу, акылың аны далилдей баштайт экен да. Мисалы үчүн мен орус тилин үйрөнө алам десең, акылың далилдей баштайт. Ооба, сен үйрөнө аласың. Анткени сенде орус тааныштарың бар, орус тилин үйрөнө турган телефонуңда программаларың бар, орусча китептер бар, окусаң болот, үйрөнсөң болот деп акылың аны далилдей баштайт экен. А эгерде орус тилин мен үйрөнө албайм десеңчи, акылың аны да далилдей баштайт экен. Ооба, сен үйрөнө албайсың, анткени сен мектептен бери окуй албайт элең, сен мурдатан атала элең, сен орус тили кыйрат деле койгон эмессиң, сен окуй албайсың, сен анын үстүнө сага бул сенин сфераң эмес деп, могу акылың аны далилдей баштайт шылтоолордучу. Ошондон достор, келгиле өзүбүздү оюбузга жараша акылыбыз. Бир нерсени туура эмес десең, акылың аны эмне үчүн туура эмес экенин далилдей баштайт. Бир нерсени кыла алам туура десең, акылың аны далилдей иштей баштайт. Демек, ал бардыгы сенин оюңа жараша экен. Ошондон келгиле окугула, үйрөнгүлө, илим алгыла. Анан университетте окуган студенттерибиз бар. Университетте окуган студенттер бир эле окуу менен калып кетпегиле. Кесибиңердин жанында кошумча өнөрү дагы үйрөнүп баргыла. Мисалы үчүн сен мугалимсиң. Мугалимдик кесиптин жанында кошумчачы поварлык өнөрүңдү да үйрөнүп бар. Же болбосо жанагындай бир чеберчилик өнөрүңдү үйрөнүп бар. Мен ар бир көрөрмандан суранып кетем, кошумча өнөр үйрөнгүлө. Кесиптин жанында кошумча өнөр үйрөнгүлө. Милиция болсоң дагычы бут кийим тиккенди үйрөнүп бар. Милиция болсоң дагы кошумча жанагындай бир кассапчылыкты үйрөнүп бар дегендей. Же болбосо доктор болсоң деле кошумча кол өнөрчүлүгүн үйрөнүп бар. Демек, ар бириңер өнөрүңөр болсун кошумча. Анткени кесибиң менен, мисалы үчүн мен мугалиммин. Мугалимдик кесиптен мектепте иштейм, алган айлыгым үй бүлөмдү бир ай бакканга жетпейт. Бирок аны шылтоолоп туруп, үй бүлөм баары кыйналып калышым керек эмес да. Кошумча өнөрүм бар. Мен үйлөрдү шыбадым, обой жабыштырдым, парикмахерлик кылдым, устачылык кылдым, кара жумуш менен эмгектендим, бардыгын жасадым. Азыркы учурда кошумча өнөрүм мына ушул төкмөлүк өнөрүбүз менен, мугалимдик мотиваторлук система менен, демек үй бүлөмдү дагы кошумча багып атам. Демек, ар бир угарман жаштарды суранып кетем, өнөр кесибиңдин жанында кошумча өнөр үйрөнгүлө. Бул дагы өтө маанилүү достор. Муну үйрөнгүлө. Студент кезимде колума кетмен кармадым. Шаарда сабак бүткөндөн кийин талалап ишке бардым. Тетиге кара жумуш издеп тургандардын жанында мен да турдум. Бирөөлөрдүн үйүн барып тазалап берет элем, дубалын куруп берем, шыбагын жасап берем, сваркасын иштетип берем, ошентип иштедим. Айрыкча ошол учурда эң жаман иш бирөөнүн үйүнө барып итканасын тазалаганмын. Өтө бир сасык, жийиркеничтүү болчу. Ошого чыдабайт болчумун, бирок айлаганча. Студентсин, акча керек, бирөөнүн барып итканасын тазалап бердим. Эң бир кыйналган ишим ошол болчу. Туалетин казып бересиң, дааратканасын тазалап бересиң. Айтор башыбыздан өттү булардын бардыгы. Вагондоп цементтерди түшүрдүм. Бир кап цементти 1 сомго каптап берчүмүн. Ошентип 50 капты каптап, ордуна коюп, көтөрүп барып коюп, анан ошого болгону 50 сом алып кетчүмүн. Достор, албетте кыйынчылыктын артында жыргалгым келет. Башыбызга болуп аткан кыйынчылык мен деле бар деп ойлобогула. Бардыгын башында көйгөйлөр бар, толгон тогой түйшүктөр бар. Ошол учурда миллионерлерге суктанып карай бербегиле. Миллионерлердин миллион дана оорусу бар. Ушундай көп байларды билем, дарысыз жүрө албайт, толтура оорусу бар. Ошондуктан ооруп аткан байга караганда, онтоп жаткан падышага караганда, ойноп жаткан кул бактылуу. Ошондон эң биринчи байлык акча дүнүйө эмес. Эң биринчи байлык ден соолук. Андан кийин илим, билимди байлык деп түшүнгүлө. Байлык десе заматта долларды түшүнүп албагыла, заматта тиги иномарка машиналарды түшүнүп албагыла. Байлык ал эмес. Биринчи байлык ден соолук. Ден соолук. Рамазан ден соолуктун гарантиясы. Демек достор, кеттик анда орозону кармайлы, илимибизди алалы, билимибиз менен алдыга умтулалы достор. Макулбу? Досуңарды, чөйрөңөрдү карагыла. Орозонун күнүндө бир гана
жеп ичкенден тыйылбастан бүтүндөй дене мүчөлөрүбүз орозо кармасын. Жана телефондон да орозо кармайлы. Макулбу? Телефонго да азыраак киргиле. Башка айларда билгениңди кыл телефондо. Башка айларда билген киноңду көр, билген ютубуңду чукула, билген тиктогуңду тарт. Бирок Рамазанда кое тургула. Рамазанда телефондон да орозо туткула. Телефонду жыйнагыла. Макул достор, бүгүнкү эфирим ушул болсун. Мен ушул бойдон эч кандай эфир жасай албайм. Убактым жок. Мен да орозо кармашым керек, китеп окушум керек, илим алышым керек. Бүгүн орозонун биринчи күнү бир пара Куран окушум керек. 30 күндө 30 пара Куран окуп, ар бирибиз бирден катмы жок дегенде бүтүрөлү достор. Макулбу? Аллах разы болсун. Жалпыңыздарга ийгилик, жашылтарда көрүшөлү. Өзүңүздөрдө жаткыңыздар. Кийинки жылы Рамазан айында да ушинтип бири-бирибиз менен маектешип отурган күн насип этсин. Assalamu alaikum. Ila liqa. Ма салам.